Бийлик деген өзү адилет болуш керек. Эгерде бийлик адилет болбосо, ошол бийликти жараткан эл, байлыкты жараткан эл, акылды жараткан эл, элден ашып эч нерсе жок. Бардыгы элдин укугун туурулашы. Мамлекет дагы ошол адамдын укугун, элдин укугун өйдө көтөрүп, бири-бири менен болгон мамилесин туурулаш үчүн жасалат. Мына ушул турмуштун оордошуна, мына ушул президент менен элдин ортосуна жанагы жасакер бийликтегилердин тоскон көшөгөсү катуу неме кылып койду да, таасирин тийгизип койду. Биз 5 жылдын ичинде бир 20% байыдык. Калган 80% ошого жакыныбыз кедейлендик. Эми мындан бияка 5 жылда эмне болобуз? Гуманитардык жардамды сурап жаңжалдашып атабыз. Гуманитардык жардам дегенди биздин өзүбүздүн тилге которгондо бул садага.